Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu sellem ala hayri halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnşallah tavhid kitabına sabak dolantабыз. Өткөнкү bölümde сыйкырчылардын жөнүндө жана сыйкырдын кээ бир түрлөрү жөнүндө өткөнбүз. Алардын шариаттагы өкүмдөрү. Эми бул бөлүмдө ошону эле уландысы эмне бакшылар жөнүндө. Бакшылар деген эмне? Ошо кайып нерселерди айтып берген, бирдекеси жок болсо табып бере турган, ошол сыяктуу төлгөчүлөр, палачып бирдекени айтып бере турган, ошого окшогон бакшылардын өкүмдөрү, ошолорго келгендин, барып сурагандын шариаттагы өкүмү кандай? Ошол жөнүндө айтып жатат. Бабу ма жаа фил кухани ва нахвихим. Ошол бакшылар жөнүндө жана ошолорго окшогондордун bölümü deydi. Oşolorgo tiyешелүү, ошолордун өкүмдөрү жөнүндө келген bölüm dedi. Бакшыдан максат эмне? Кахин деп коет. Кахин ал-арраф деп арабча айтат. Кахин ал-арраф деген булар эмне? Ошо кайып нерселерди айтып берүү. Анын жолдору ар кандай болушу мүмкүн. Кээ биркилери төлгө салып таш менен, же дагы бирдеке менен, жин шайтандар менен, ар кандай жолдор менен кыскасы кайыпты билебиз, келечекти билебиз, же бирдеке жок болсо табып беребиз деген сыяктуу ошол сыяктуу нерселер. Эми кыскача айтып өтө турган болсок, ошол бакшыларга баргандын, ошолордон барып сурагандын шариатта өкүмү кандай? Шариатта аларга барып сурагандын өкүмү алымдар төмөнкүчө чечмелешет. Биринчиси чоң капырлык, динден чыгаруучу. Бул ошо бакшынын өкүмү эмес, бакшыга барып сурагандын өкүмү. Бакшыга кимде ким барып сурай турган болсо чоң капырлык болот. Кандай абалда? Эгерде ага келечекти билет деп ишенген болсо, келечекте боло турган айлмул гайб фил мустакбал деп коет. Ошо эртең эмне болот, бир айдан кийин эмне болот, сен келечекте мындай болосуң деп айтып берет го. Сен мындай болот экенсиң, үйлөнөт экенсиң, анан балалуу болот экенсиң деп ушинтип ушул сыяктуу нерселерди айтышат да. Кээ биркилер ошого ишенишет. Ал көпчүлүк адамда болот да, мисалы үчүн. Алар ушинтип башынан айлатат. Сен үйлөнөсүң, анан балалуу болосуң, же кыздуу болосуң деп айтып коет. Ал айтпаса деле аны кыла турган нерсе да. Ошого окшогон келечектеги нерсени айтканга ишене турган болсо, бул динден чыгаруучу капырлык болот. Чоң куфур. Анткени келечектеги гайыпты Аллахтан башка эч ким билбейт. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Алимул гайби фала юзхиру аля гайбихи ахада." Аллах Таала гайып илимдерди билүүчүсү, ал эмне? Гайыпка эч кимге мындай гайып илимини көргөзбөйт дейт. Бир гана илля манир табамир расул. Бир гана өзү разы болгон кээ бир пайгамбарларга, кээ бир кабарларды кабар берет вахий аркылуу. Пайгамбарлар келечектеги кээ бир нерселерди айтып койгон, ал Аллах Тааланын уруксаты менен гана. Аллах Таала билдиргенден кийин вахий аркылуу. Жалпысынан эч ким билбейт. Башка аятта айтат: "Кул ла я'ламу ма фис самавати вал ардил гайба иллаллах." Айтканың дейт, жер асмандардагы жана жердеги гайып илимдерин Аллахтан башка эч ким билбейт деди. Демек, гайып илимини Аллахтан башка эч ким билбейт. Бул жерде гайыптан максат келечекте боло турган нерсе, өткөн чак эмес, келечекте. Жана ошондой эле Аллах Таала пайгамбарыбызга айтып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жөнүндө айтып атат. Аллах Таала айтты: "Ва лау кунту а'ламул гайба ластаксарту минал хайр ва ма массани ас-су." Пайгамбарыбыз айтып атат: "Эгерде мен гайып нерселерди билгенимде, келечекте эмне болосун билгенимде, анда мен жакшылыкты көбөйтөт элем" дейт. Алдын ала алып, жакшылыкты көбөйтөт элем. Жана мага эч кандай жамандык келбейт эле дейт. Бул пайгамбарыбыз болуп атат, түшүнүктүбү? Демек, азыркы күндө кимде ким гайып илимдерин билем десе, биз оолиялык даражага жеткенбиз, гайыптарды билебиз деп айта турган болсо, ал даджал болот, ал шайтан болот. Түшүнүктүбү? Гайыпты айтып берем, биз бул нерсе эмне? Бизге кашф, суфилерде болуп кашф, караматтар, кашфият деп коет, ачылыштар болду дейт. Ал эмне? Ал ачылыштар каяктан болду дейт? Ошо ибадаттын бир деңгээлине жеткенибизден кийин ушундай кашфият болот дейт, ачылыштар дейт да. Анан гайыпты билебиз дейт. Биринчиден, аулиялар эч качан эмне? Антип мен аулиямын, ушундай деңгээлге жеттим, гайыптарды билип атам, бул менин караматым деп айтпайт антип. Аулиялар бул деген нерсе
мен өзүн олиямын, Аллахтын валисимин десе, өзүнү мактоо, өзүнү көтөрмөлөө болот. Аллах Таала Куранда айтат: "Фала тузакку анфусакум хуа а'ламу биман иттака". Силер өзүңөрдүн наксыларыңарды тазкия кылбагыла. Мындайча айтканда, мен такуамын, мен тазамын дебегиле. Аллах Таала чыныгы такубалар ким экенин Аллах Таала билүүчүрөөк дейт. Жүрөктү. Кимде ким мен такуамын, олиямын, гайыпты билем десе, ал шайтан, ал даджал болот. Эгерде келечектеги гайыпты билем десе, ал кафырлык, ал. Жүрөктү. Олиялар эч качан антип мен билем, гайыпты билем, менден сурагыла, олиямын деп айтпайт. Олияларга карамат аулия бар. Бул Ахлү-Сүнна ва жамаатта аулиянын караматтары бар. Ал эмне? Аллах Таала кээде ага жардам иретинде, мындайча айтканда, бир исламга же өзүнө пайдасы тие турган жерде Аллах Таала күтүлбөгөн жерден бир карамат берип коет. Айткан сөзү чын чыгып калат. Ушул сыяктуу. Же болбосо Шейх Ислам ибн Таймия айткандай, бир Аллахтын таква пендеси иманы алсырап бараткан болсо, ошону кайра кубаттап күчөйтүш үчүн карамат берип коюшу мүмкүн. Мындайча айтканда, колунан карамат болгон адам эң таква адам деген эмес. Ошол себептен Шейх Ислам ибн Таймия айтат, карамат табииндер, сахабаларга караганда табииндердин арасында көбүрөөк болгон дейт. Ал эмне? Анткени табииндер сахабаларга караганда муктаж болгон, алсыздыраак болгон үчүн Аллах Таала аларды кубатташ үчүн караматтар көп берген дейт. Демек, бирөө гайыпты билем, мен олиямын, мен андай мындаймын десе, ал даджал болот. Биринчи абалы демек ушундай экен. Эгерде бакшыга, көз ачыкка келечектеги нерсени сурап, ошондой эле азыркы күндө жанагындай бакшылардын эркектери көп, мындай базарларда темсилеп жүрөт, селле кийип алат, сакалын коюп алат, чекпендер кийип алат, баары банакин өзгөчө аял кишилерге көп келет. Келип, сен мындай болот экенсиң, сен андай болот экенсиң, сен дарылаш керек деп ушул сыяктуу алдаган бирдекелерди айтат. Анан жалпысынан, жалпы адамдарда боло турган оорулар бар, бир үй бүлөдө боло турган нерселер бар, ошол сыяктуу нерселерди айтып коркутат. Мисалы аял кишилерге келип, сен күйөөң менен урушат экенсиң, тез урушуп турат экенсиң дейт. Күйөөсү менен урушат, бардыгы эле урушат. Же болбосо жалпы адамдарда боло турган кээ бир оорулар бар да. Же болбосо адам түсүнөн караганда билине турган кээ бир оорулардын белгилери бар. Көздөр ишип калган болсун мүмкүн, бөйрөң ооруйт экен, андай ооруйт экен десе, анан билип алды деп эле бул билет экен деп ишенип, ошонун айтканын кылып, эмне кылыш керек десе, андай кыл, мындай кыл деп акча алысын алып, ушул сыяктуу нерселер кылат да. Андай даджалдарга вообще ишенбеш керек, такыр ишенбеш керек. Демек, бакшыларга, көз ачыктарга, ошого окшогондордун баарына эгерде гайып нерседе, келечекти билүүдө, эртеңки күндү 1 сааттан кийин эмне болот, келечектеги нерсеге ишене турган болсо, бул адамды динден чыгаруучу кафырлык болот. Түшүнүктүбү? Экинчи абалы, эгерде келечекте эмес, өткөн чактагы нерсеге ишенсе, ал өткөн чактагы баардык нерсени шайтан, жин шайтандарды колдонбостон туруп өзү билет деп ишенсе, жин шайтандарды колдонбой эле баардык өткөн чактагы нерселер, мурда болгон нерселердин баарын билет десе, анда бул дагы динден чыгаруучу кафырлык амал болот. Түшүнүктүбү? Ошого ишенген адамдын өкүмү кафырлык болот. Үчүнчү абалы, эгерде ошо бакшыга барып сураса болот деп, ошону сураса болот деген адал дей турган болсо, бул дагы динден чыгаруучу кафырлык амал болот. Түшүнүктүбү? Демек, биринчи абалдын астында 3 бөлүк бар. Кафырлык динден чыгаруучу абалы 3 абалда болот. Эгерде келер чакты билет десе, өткөн чакта баардык нерсени шайтан, жин шайтандар пайдаланбай туруп өзү билет десе, жана ошону адал дей турган болсо, анда динден чыгаруучу кафырлык амал болот. Экинчиси, динден чыгарбай турган бирок кичинекей кафырлык амал. Кичинекей кафырлык амал. Бул эмне? Эгерде өткөн чактагы кээ бир нерселерди жин шайтандар аркылуу ал пайдаланып, ошо жин шайтандар кабар берген нерсени айтып биле алат десе, ушуга ишенсе, бул кичинекей кафырлык болот. Бул бакшылардын иши ушундай. Мисалы үчүн бакшылар жин шайтандарга кызмат кылат. Ошолордун айтканын кылып, кафырлык иштерди кылып, жаман иштерди кылгандан кийин алар кээ бир гайып нерселерди, мисалы үчүн тиякта мындай болгон, өткөн нерселерди, кабарларды айтып коюшу мүмкүн. Алар ошого жалганды кошуп туруп айтат. Ошондой нерсесинде ишенсе дагы, өткөн чакка ишенген болсо, бул чоң күнөө болот. Куфрун дуна куфр деп коет, кичинекей кафырлык. Имам Ахмад рахмахулладан сураганда, ошо бакшыга келген өкүмү кандай дегенде, куфрун дуна куфр,
Бул кичинекей динден чыгарбай турган капырлык деген анын маанисинде ошо эгерде бир бөлүгүндөгү ишенип атса. Түшүнүктүүбү? Эми үчүнчү абалы бул ишенген болсо, ошол билет деп ишенген болсо, ошондо куфурундур. Үчүнчү абалы болсо жөн эле келип сурайт, ишенбейт ага. Бирок жөн эле сурап көрө берейинчи деп ишенбей эле сураса дагы бул шариятта арам, күнөө болот. Түшүнүктүүбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Сахih Муслимде келген хадисте сурашты, бизден кээ бир адамдар бакчыларга барат дегенде, фалата домаларга барбагыла деп кайтарды. Төртүнчү абалы бул аларды сынаш үчүн, алардын жалганын элге чыгарып баяндаш үчүн баруу. Мындайча айтканда, ишенбейт ага такыр. Ал эчтекени билбейт деп ишенет, ал жалганчы деп ишенет, бакшы деп. Бирок эмне? Ушуну барып туруп элге жалган чыгарып коеюн, жүзүн ачып коеюн ушулар. Жалганчы билбейт. Кана билген болсоң менин атым айтып берчи, билген болсоң мына кылып берчи деп жалган чыгарып элге алардын чыныгы жүзүн ачыш үчүн. Бул шариатта талап кылынган нерсе, жакшы иштерден. Түшүнүктүүбү? Бирок бул жалпы адамдар үчүн эмес. Карапайым адамдар азгырылып калат ал. Барып туруп сынап көрөйүн, билбейт, жалган чыгарам десе, анан бирдекени айтып койсо, туура чыгып калса, ал ишенип кетиши мүмкүн. Азгырылып калат да. Атын ким десе бир угуп алган же бирдеке болуп бир айтып койсо, бул билет экен деп азгырылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн карапайым эл үчүн эмес, бул илимелери, ошону билген, түшүнгөн адамдар үчүн. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Сайятты бакшы бул эмне деп барып анча-мынча сурап багы эме кылчу, анын абалыны берип турчу да. Демек, сыйкырчыларга, бакшыларга, көз ачыктарга баруунун өкүмү ушундай 4 деңгээлден турат. Түшүнүктүү да, 4 деңгээл. Эми бул бөлүмдөгү далилдерди окуйсак, айтат: Рава Муслим фи сахихи ан бa'd azwaj an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem an an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. Sahih Muslim'de gelet deyt. Peygamberimizin kээ бир аялдарынан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты. Кимде ким ошо көз ачыкка келсе, бакшыга келген болсо, андан бирдекени сураган болсо, анын айткан нерсесине ишенген болсо, анын 40 күндүк намазы кабыл болбойт деди. Бул хадисти бул алым Sahih Muslim'de деп айтты. Негизи эки хадисти бириктирип койгон бул хадисте, бул китепте. Sahih Muslim'de fasaddaqahu ишенсе деген сөзү жок. Sahih Muslim'de жөн эле fasalahu an shay'in бирдекени сураган болсо деди. Ошондо да 40 күн кабыл болбойт. Fasaddaqahu деген ишенсе деген сөзү бул Имам Ахмад рахмаллаху риваят кылган хадисте келген. Демек экөө тең бар, эки сөз тең. Демек Sahih Muslim'de келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи айтып атат: кимде ким бакшыга көз ачыкка келген болсо, бирдекени сураган болсо, анда 40 күн намазы кабыл болбойт деди. Бул жөн эле сурап койгон. Келип туруп жөн эле сурап койгондун өкүмүндө 40 күн намазы кабыл болбойт деди. Намазы кабыл болбойт дегендин мааниси эмне? Кайтадан окуш керекпи 40 күндөн кийин деген маселе жок. Кайтадан окушу шарт эмес ал. 40 күн намазы кабыл болбойт деген шариатта кабыл болбойт деген нафил кубул деп коет, кабыл болбойт деген 3 мааниде келет. Биринчиси ошол намазы жараксыз деген, анын ордуна окуш керек, толукташ керек деген. Нафи сихха деп коет, жараксыз деген. Мисалы үчүн даратсыз намаз окуса, ал жараксыз. Намаздын шарттары, бир ибадаттын шарттары жок болсо, ал ибадаты жараксыз. Аны кайра окуш керек. Экинчиси болсо, анын сообу берилбейт. Ошо окуган намазга сооп берилбейт. Бирок фарыздан, миллетинен кутулат. Намазга эч кандай сооп жок. Үчүнчүсү болсо нафир рида дейт. Мисалы үчүн кабыл да болот, сообу да берилет кээ бир ибадаттарга. Аллах Таала ошол нерсеге разы болот пендесине. Мисалы үчүн кээ бир адам ибадат кылганда ушунчалык ихласулук абалда, сүннөткө ылайыктуу, Аллах Тааланы разы кыла турган деңгээлде жакшы иш кылса, жакшы ибадат кылса, Аллах Тааланын намазыны жарактуу кылып эсептейт. Ал окуган ибадат үчүн сооп берет жана ошонун кылган ибадатынан разы болот. Кошумча. Мисалы үчүн адам баласы деле бирөөнү иштеткен болсоң, ижарага алып иштеткен болсоң, 5-6 адамды иштеттиң. Ошолордун ичинен бирөөсү өзгөчө берип, чындап иштеп аткан болсо, жакшы иш кылып аткан болсо, мыкты аткарып аткан болсо,
Бар тең бир эле убакыт иштеди кечке. Эмне беркилердин да акыларын бересиң, чынбы? Эмне иштегени үчүн акысыны бердиң. Иштегениң жарактуу, иши кылганы жарактуу бердиң. Бирок бирөөсүнөн өзгөчө ыраазы болот атасың. Акысын ушундай берсең да өзгөчө. Эмне үчүн? Көрүп турдуң, ал ушундай күйүп жакшы иштеди. Ошол сыяктуу эле ибадатты дагы адам баласы мыкты аткарган болсо, ыхластуу болуп аткарган болсо, ага Аллахтын ыраазылыгы болот. Демек, кабыл болбойт деген маанинин ушул үч мааниси. Биринчиси ал жараксыз деген, ал ибадат ордуна кайта кылыш керек деген. Экинчиси анын сообу жок деген. Үчүнчүсү эмне? Аллахтан ыраазылыгы жок деген мааниде. Бул хадистен максат, алымдар айтышат, эмне сообу жок деп. Ал эмне себептен дегенде, анткени эч бир алым айткан жок. Бакшыга барган адам кайта 40 күндүк намазын кайра окусун деген жок да. Түшүндүңүз? Демек, бул ибадатта сообу берилбейт деген мааниде. Андан кийин айтты кийинки хадисте. Ван Аби Хурайра радиллаху анху ан наби саллаллаху алейхи ва саллям من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد رواه أبو داود. Абу Хурайра радиллаху анху риwayat кылып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Кимде-ким бакшыга келген болсо, жана анын айткан нерсесине ишенген болсо, ал пайгамбар Мухаммадка түшкөн нерсеге кафир болуптур дейт. Мухаммадка түшкөн нерсе эмне? Бул Куран китепке, динге кафирлык болуптур. Анткени Куран китепте айтып атат: "Кул ла я'лам ма фис самавати вал арди гайба илля Аллах." Айтканы, жер асмандардагы гайыпты Аллахтан башка эч ким билбейт десе, эмне? Бул бакшыга барган адам жок, бул Куран жалган экен. Башылар билет деп баргандай болот. Ошон үчүн эмне? Ал пайгамбарыбызга түшкөн нерсеге кафир болуп атат дейт. Кафирлыктын мааниси эмне? Жогоруда биз эскергендей мааниде. Эгерде келечекти билет деп ишенсе, анда кафирлык болот, чоң кафирлык. Түшүндүңүзбү? Же болбосо өткөн чактын баарын шайтандарсыз эле өзү билет десе, ал дагы кафирлык. Же барып сурага адал десе, бул дагы чоң кафирлык болот. Келечекти, кээ бир нерселерди шайтандардан пайдаланып билет десе, бул кичинекей кафирлык болот. Демек, кафир болуптур деген мааниси ушул 4 мааниде түшүнөбүз. Түшүндүңүзбү? Ошо адамдын абалына жараша. Бул кандай абалда барып сурап атат, кандай ишенимде барып сурап атат. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما. Андан кийин ошо وللأربعة дейт. Бул хадис жыйнактардын 4-өндө хадис жыйнагында келген. Абу Дауд, Тирмизи, Ибн Мажа ошолордо келген дейт. Жана ошондой эле Хакимде келген. Хаким айтты, бул Бухари Муслимдин шартында сахих хадис. عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Кимде-ким көз ачыкка, бакшыга келген болсо, ага ишенген болсо, анын айтканына ишенген болсо, пайгамбарыбызга түшкөн нерсеге кафирлык болуптур. Вали Аби Я'ла бисанин жайин ан Ибн Мас'уд мавқуфан. Ошондой эле Аби Я'ладан келет, Ибн Мас'удтун дагы ушундай сөзү бар деди. Булар бардыгы жогоруда айткан хадисти гана тастыктайт. Мунун ичинде кээ бирлер даифтери бар, ошого карабастан эмне? Мунун бардыгы бир эле маанинин арасында кетип атат. Түшүндүңүзбү? Кийинки хадис عن عمران بن حسين مرفوعا. عمران بن حسين رضي الله عنه келет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга тандык кылып айтат. "Лейса минна ман татайяра ау тутира ла, ау такаххана ау tukahhana ла." Бизден эмес дейт. Кимге бирөө ким палачуулук кылган болсо, жанагындай палачы чымчык учуп кетсе мындай болот, андай болот деген сыяктуу, жылдыз бияка келсе мындай болот деп палачкан болсо, төлгө ачкан болсо, же ошону кылдырган болсо, бирөөдө өзү кылбаса бирөөгө кылдырган болсо, же болсо бакшылык кылгандар, же болсо ошол бакшылык кылдырган адам, же ау сахара ау сухайрала, же болбосо сыйкыр кылган болсо, же сыйкырлык кылган болсо. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Кимде-ким бакшыга келген болсо, анын айтканына ишенген болсо, ал Мухаммадка түшкөн нерсеге кафир болуптур. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. Демек, бул хадистер дагы тастыктап атат. Ошол нерсени гана тастыктап атат. Кимде-ким бакшынын айтканына ишенген болсо, ал пайгамбарыбызга түшкөн нерсеге кафир болуптур деп. Кафирлыктын мааниси төмөнкү 4, жогоруда эскерилген 4 деңгээлде болот.
Эми бул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам лейса минна деп айтты. Бизден эмес депчи. Бизден эмес деген майсы Аллах алам бардык сөзүндө эле мусулмандардан эмес деген майында эмес. Ал кафырлардан деген майында эмес. Кээ бир учурда ошондой эме болуш керек. Анын майсинде ошо муктаситтерден эмес. Мындайча айтканда өзүнүн нафсысыны зулумдуктан сактагандардан эмес. Күнөкө өзүнүн нафсына зулум кылуучулардан деген майында. Бизден эмес деген максат алар күнөөкөр, өздөрүнүн нафсына зулум кылган адамдардан деген майниде. Кафырлар исламдан эмес деген майниде эмес. Анткени булардын ичинде кээ бирлери кичинекей кафырлык бар, кээ бирлери жөнөкөй эле арам иштер бар. Түшүнүктүбү? Муктасит деген кандай сөз? Муктасит деген ошо арамдарды таштап, важиптерди аткаргандар. Андан кийин айтат: "Кал ал-Багави рахмахуллах". Ал-Багави деген алым, мутассир алымдарынан чечмелеп атат. Арраф деген не? Шариатта ошо бакчылардын түрлөрү. Арраф деген бар, ал-Кахин, Кахин деген бар, Мунаджим деген бар. Ошолорду чечмелеп атат. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. Arraf деген бул кээ бир иштерди кылып, бир жоголгон буюмду каерде экенин табууга колдонгон, ошо жоголуп кеткен нерселер каякта, каерде жоголду деген ошону билүү үчүн кээ бир аракеттерди, иштерди жасап билүүгө аракет кылат дейт. Жана ошондой эле хуал кахин вал кахин хуа аллази юхбиру анил мугайбат фил мустакбал. Арраф менен кахиндин мааниси бир деп айтылган дейт. Кахин деген эмне? Ал келечектеги боло турган нерселерди айткан адамды кахин деп айтат дейт. Ал эми арраф деп эмне? Жоголгон нерселерди табып бергендиге арраф деп айтат. Андан кийин вакала Абул Аббас ибн Таймия ал-Арраф ибн Таймия рахмаллаху айтат. Арраф деген исмун лил кахини вал мунаджими вал рамани ва нахвихим мимман ятакалламу фи ма'рифатил умури би хадиhi турук. Аррафтын мааниси бул жалпы дейт. Аррафтын мааниси шариатта жалпы. Ал ага бакшы да кирет, төлгөчү да кирет, кум менен палачып, таш менен палачкан баары кирет. Не ошо гайып нерселерди билүүдө. Демек, Шейх Ислам ибн Таймия рахмаллаху Аллах алейхи сөзү туурааак ал Арраф десең дагы, Кахин, Мунаджим, Рамбал десең, булар бардыгы бир нерсени кылышат. Не? Гайыпты билебиз, жоголгон нерсени билебиз, өткөн чакты билебиз деген нерселер кылат, бирок ошону билүүдө ар кандай жолдорду колдонушат. Бирөөсү төлгө ачып таш менен кылышы мүмкүн, бирөөсү кум менен кумга чызып бирдекелер кылышы мүмкүн. Дагы бирөөсү жылдыздарды карап айтышы мүмкүн, ошол сыяктуу нерселер. Бирок алардын бардыгы жин шайтандарды пайдаланат, жин шайтандары пайдаланат. Андан кийин элдин көзүнчө ошол нерселерди билип аткандай кылат. Мисалы үчүн, өзү чынында жин шайтандар менен кылып атат ал. Сизге келсе, алаканың аш деп, алаканын карап туруп, монда болот экенсиң деп, алаканыңдан карап билип аткан болуп айтышы мүмкүн. Же болбосо картаны коюп алып алдына, картанын ары бери кылып туруп, картадан айтып аткан болот. Таштарды коюп алып, төлгө ачып туруп, таш менен айтып аткан. Чынында ал жин шайтан менен пайдаланып атат. Жин шайтандар аркылуу эме кылат. Демек, Арраф, Кахин деген, Арраф деген ошонун баарын камтыйт. Ар ким эсең, Кахин десең дагы, Арраф десең дагы, Мунаджим десең дагы, бизче айтканда бакшы десең, көз ачык десең, төлгөчү десең, баары тең бир, баары тең даджал, не алардын ошо адамдарды алдаган жолу ар кандай болот. Түшүнүктүбү? وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبجد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh deydi. Uşunday adamlar жөнүндө айтты. Алар эмне? Ошо абажат деген тамгаларды мындай кыскартып бир-эки тамгалар жазып коюшат го. Илими бар мына. Кыскача бакчылардын тамгалары бар. Аларды бирдекеге белги кылып жазышат. Мисалы үчүн АКС деп эле коюшу мүмкүн да. АКС бул АКСсы мындай нерсе, ага өзүнүн чечмелөөлөрү бар. Ошондой илимди үйрөнүп, жана жылдыздардын илимини ошондой үйрөнүп, баягы келечекти айтуу, гайып нерселерди билүү жөнүндө үйрөнгөн адамдар жөнүндө Абдуллах ибн Аббас эмне деп айтты дейт? Андай адамдар үчүн Аллахтын алдында эч кандай үлүш жок деп айтам дейт. Ахиретте эч кандай үлүш жок деген майында. Бул асан Аллах алам алымдар даиф деп айтышкан. Анткени үлүш жок деген бул баары кафир деген майында болуп калат да. Демек, бирок майысы туура эмне? Абажат жандай
эмелерди үйрөнгөн болсо, ошондой жазууларды үйрөнүү бул арам шариятта тыйуу салынган. Кыскача бир табышмактуу жазуулар менен, символдор менен белгилеген ушундай нерсе менен. Бирок адам Шейх Ибн Усаймин рахмалла айтат, муну адам өзү үчүн мисалы үчүн колдонсо ал болот. Кандайча? Сен өзүң жазып атканыңда өзүң жолуң бар. Бирдекени кыскача бир эки тамга жазып коесуң, аны өзүң билесиң. Фаланчанча жыл, мисалы үчүн бир жылга 2025-жыл десең, 2025 деп жазып отурбай, кыскача 025 кылып койсоң, ушул сыяктуу бир белгилер менен, же дагы бир өзүңдүн өткөн, башыңда өткөн нерсеге кыскача белгилер коюп жазып кеткен болсоң, ал эчтеке эмес. Түшүнүктүүбү? Ошо аркылуу, ошондой илим катары үйрөнүп, ошо аркылуу кайып нерселерди билип, бирдекелер кылып ушундай кылган, бул шариатта тыйуу салынган. Жана ошондой эле жылдыздардын илимине деп атат да. Жылдыздын илиминде эгерде ошо төлгө ачуу, фал ачуу, кайыпты билүү үчүн болсо, бул ошо тыйуу салынган арам. Мисалы үчүн жылдыз, бул жылдыз бияка келип калыптыр, анда демек быйыл кургакчылык болот экен. Бул жылдыз бияка келип калыптыр, демек быйыл согуш болот. Быйыл оор жыл болот. Же болбосо тиги жылдыз биякта турат, сен быйыл мындай болосуң деген ушул сыяктуу илим болсо, бул бакчылардын, сыйкырчылардын илимиден. Бул арам, түшүнүктүүбү? Экинчиси болсо, жылдыздар аркылуу жанагындай убакыттарды билүү. Убакыттарды. Бул ай мынчасында жаңырат, мындай болот, жылдыз илими аркылуу убакытты билүү, бул шариатта уруксат берилген. Ошо убакыттар аркылуу намаздардын, айлардын, жылдыздар аркылуу ошондой билүүсү да. Жана ошондой эле азыркы күндө эмелерди, погоданы билүү, аба ырайыны билүү. Аба ырайыны билүү бул гайып илимине кирбейт. Аба ырайын айтса, кээ бирлер айтышы мүмкүн, булар да гайыпты айтып атат, ширк деп. Андай эмес. Аба ырайы илими кайсы бир илим хиске таянса, хис деген мындай кыргыз тилинде деп коет. Хис деген жок, божомол эмес, сезимге мындай сезимге таянса, чынында чыныгы бар нерселерге таянса да. Хис деген сезимге тараган, мындай көзүң менен көрө турган нерсе, кулагың менен уга турган нерсе, колуң менен кармай турган нерсе, сезимдер бар го, 5 сезим бар. Оозубуз, кулагыбыз, көзүбүз, колубуз ушул сезимдерге таяна турган. Бул погоданы дагы билүүдө, аба ырайын билүүдө ошондой нерсеге илимге таянышат, чыныгы бар нерселерге. Күн бияка келип калыптыр, мынча эме болот деп эсептер менен билет аны. Бирдекеге таянат да. Бул нерселер гайып илимине кирбейт, ал погоданы айтканда. Жана ошондой эле көзүбүз менен көрүп жүргөн нерселер, булут каптап, күн бүркөлүп, чагылган болгон учурда жаңбыр болот dedi. Булут каптап, чагылган болуп баштаса, жаңбыр жаайт окшойт азыр. Аз жаңбыр жаап калат деп айтсаң, бул гайыпты билгенге кирбейт бул. Түшүнүктүүбү? Бул эмне? Тажрыйбадан болгон, көзүң менен көрүп аткан нерселер болуп атат. Булардын баардыгы гайыпка кирбейт. Алардын баарыны ширк деп айткан дагы болбойт, арам деп айткан дагы болбойт.